Algam deseniz. Yok. Şu bilgi sizler hazır sunasma gibi. Vardın hazır. Soğulma cevap veriş gerek. Cevap veriş gerek. Yok men nereye cevap var? Men niye nereye cevap var? Sizler hazır yerde sunasma odasınlar mı? Duayına standart bolu da bular. Hazır yüge var çakıp geldi. Biz bu yere havarımızda yüge var çakıp gelgenden geliyor adamız. Bileli de oda. Ne sebzenin bu жерде sunас болот, а башка тарабынан sunас болбой атат. Бул биринчи суроолору булар. Экинчи суроолору, эгер мыйзамсыз болсо, буларга эмнеге документ берген мэрия? Мэрия менен булар силердин менен договор бар турбайбы? Эмнеге мыйзамсыз болсо, эмнеге договор түзүңөр булар менен? Тактайм десеңиз? Жок. 3-этажга чыгасыз, 3-кабинет. Жок, эмнеге аренда аласыңар мына? Азыр бул Бул жерде жакты, мына азыр сиздер местанын ээсисиздерби? Эже сүйлөңүзчү, мына сиздер чакырдыңыздар, эми биз болгон чагылдырып беребиз да. Мага договорду түзүшкөн. Мына жер мурда жаман акыбалда эле оңдоткон. 10 жыл сага чымын да конбойт. Мынанча расход 1 миллион расход кылганмын. 1 миллион 200 миң. Договорду түзгөн. Аренда платаларын алып атат, налогторун алып атат. Менин эч кандай нарушениям жок. Пожарлыкка Бул жооп жерге берет. ремонтко канча акча бердиңиздер мына тротуарга? Мэрия эми буну биз жасадык деп айтып атат ба? Каякта мэрия жасаган? Тротуарга элдин бардыгы ошерде метрине 8 миң деп пул бергенбиз. Эң көп мен бергем. Меники эмес, бул мына эки болуш керек эле, бул жок. Мына базардын ичине төлөш керек эле. Мага төлөттү. 32 миң пул бердим тротуарга. Мынердеги лотокту 3 мәртә алдыр, 3 мәртә койдырган. Бурус чапкан бар эле мынерде пулга койдырган. Булаларды полный Силип бузган, таштады. бурчаткаларды. Мынандай территорияда бурус чапка бар эле. Документ кандай документтериңиздер бар? Документтерим нормальный. Соцфонд төлөнө, налог Барлыгы төлөнө, бар. патент барбы? Квитанцияларым тигилүү бар жок. Мэрия менен договоруңуздар барбы? Бар. Договор берген, рұқсат берген. Каласаңар көрсөтүп берем. Бул жерде кызыл китеп же жакшы китеп жокпу? Бар китеп бар. Кайсы китеп бар? Көп Китеп бар. Мына урматтуу мегендештер. Чыгып кетишти го мыналар. Двойной стандарт болуп атат да бул жерде. Азыр эми биз болгону чагылдырабыз. Бирөөнү актабай, бирөөнү каралай, болгон маселени чагылдырабыз. Булар чакыргандан биз келдик. Азыр ноокаттагы көйгөй. Мэрия тарабынан буга чейин биз чагылдырганбыз мыйзамсыз договор менен акча алып аткан маселени көтөрүп чыкканбыз. Ал боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Ошондой эле нерсе бул жерде дагы. Мэрия өзү договорду берип койгон, арендан алган, патентти дагы берген. То есть бул ишкерлер, булар айым азыр ишкер болуп атпайбы. Азыр ишкерлерди колдошубуз керек, ишкерлерге жардам беришибиз керек деп атат. А бирок в реальности буларды получается мэр Аскаралы Рысбекович получается азыр булар колдонгон, тротуарды жасаганга, каналды жасаганга булардан акчаны алган. Айын арендан алган, колуна договорду берген. Ким? Мына Мухаммед чогултуп алган. Мухаммед Баке ким? Мухаммед ким? Мына теткер алган. Siz Bake, Muhammed Bake, akça alamazsan, siz bunlardan arenda akça alasınız mı? Аренда акча алып коюп банк атпайт. Yok, arenda sizler pastayan ay sayın alasınız bunlardan, bunlar hem işkenler de. Камера тоспо, чей тос. Kança akça algan? Tutmasanız? Kaç тұрсаң, не бот пайдасың sen? İşkerler vardı, öldürmüş mına şununca. Ham burunku жылы мынерге 1 миллион 200 миңге расход кылдырышкан. Мына көзү Мына улук Бар эле, документте колун тура сен. 1,5 миңден эле. 1200 сомдо мына краска алиги немеге өчпөй турган краска кымбат экен эле. Буну алганмын. Арканы жасайсың деген коптур деп жасаганбыз мына ушуларды. Пинактан тартып көрсөт. Мына краска. 3 жылдан бери. Именно şu Muhammed айткан да ошону. Ошондо келишип шуну кыласыңар, анан тура бересиңер деп. Азыр эми бул мен жокмун деп турган. Мына жерде бурчатка кылдырган, туруп Мына жерде бурчатка кылдырган. Ушулар. Коптурда кылдырдык. 1 жыл өтпөй буздуруп мына асфальт кылдырды. Бул эми өзүбүз Мына жергече бурус чап келе. Onu çekirge çay. 12 metrege burçatka kıldırgan. Kılasınlar dep. Koptur dep kıldık. Keçegide remont kaldı. Buzdurdan buna asfalt kıldırdık hayra. Latok aldık. Buna toplardı polunu. Buna katta kabinlerden satıp aldık. Bardınız sizler özgür çötemerde. Şöndökten. Buna özü güve görüp turat. Biz ertişip жүрген şerde. Kılasınlar dep. Çındık bu Bake? Anday biliyoruz Bake.
Жаңы бол. Акча алганын Жаңы билесиз. болгон эмес, ошондо бар эле. Айтып атпайбы? Айтып атпайбы мына сизге? Туура, мына угуп атасыз. Сіз сүрүп жүргенде. Угуп атасызбы? Акчаны сизге берип атабыз. Төлөө деп келет деп айтып Албай атат. банка төлөшөт булар. Банк эмнеге төлөйт? Хорошо, макул. Банк эмнеге Аренда төлөйт? банка төлөйт. Эмнеге арендага төлөйт дегенде силер бүгүн мыйзамсыз деп Эмне атасыздар. ботпой атасыңбы жерге? Уанда договор болгон. Аренда Эмнеге убагында договор бересиңер буларга? Мен бол жаңы болдум. Мына шунун колу бар договорда. Өз кол койгон. Бар. Силердин колуңар бар болсо. Документтер каякта? Бар, иштеген. Ошо келип жүргөн. Документтер каягында? Мен жерде. Беріңіздерші документтерді. Сұрады эле бербедим мен. Через сот беремин деп. Азыр сурады Бериңизчи, бербедим. документти көрсөтүңүзчү. Жанакы берки юристтин колун окудук, тергөөчү иштен алынып турасыз. Буларды дагы көрөлү да, аныкпы булардын колу барбы, жокпу? Урматтуу мекендештер, нокат эле мына коррупцияга батып калгандан нокатчы. Мэрия мыйзамсыз, уличный торговля бир тыйын акча албай бизге тиешеси жок. Тазалыктагы биз бир тыйын акча албай тиешеси жок деп атат. А в реальности тазалыкка дагы акча алып атышат мыйзамсыз. И аренданы дагы алып атат. Договорду фиктивный. Мынау көк китеби. Мынау договор. А уже видео далил берип чыгарып бердик го. Тергөө жүрүп атат уже. Ошол эле нерсе болуп атпайбы? Бүгүнкү күнү мыналардан аренда алып атасыңарбы? Шаштырып атып келип алып кеттиң го аренданы. Ол өзүнчө айтылат. Биз азыр бирөөнү мындайда шарт түзүшүбүз керек биз. Базар өрт болсун. хорошо, мыйзамсыз болсо алдыргыла. Мен ага каршы эмесмин. Токтоп тургула. Мен просто булардын несине тоскоол болду. Мен туруп турбайм. Мени ук. Каерге тиіп қалды емчесі? Каер тиіп мынанын қалды? колунда мына Мерки документі бар. Кайсы документи? Сен мени ук. Каерге шакетте. Не карабайсың? Илгиз ака. Получается мына жер участогын убактылуу пайдаланууга берүүгө укугуна күбөлүк деп атат. Колунда күбөлүк турат. Мына күбөлүк кимдир бирөөнүн кызыл китеби бар экен. Эми алардын баардыгы азыр мына мосттун үстүндө мыйзамсыз курулуштарды мэрия сүрдүрдү, туурабы? Колунда жок. Жанакы бычак курчутуп үй бүлө баккандар, батинкесин тигип үй бүлө баккандарды колунан эч нерсе келбегендерди сүрүп салдыңар. Сотко берген жоксуңар. Аларга мыйзам иштеди. Нагыз ошол көпүрөнүн үстүнө салган 3 этаждуу стеклянный торговый центрди эмнеге бузбадыңар? Эмнеге аларга сот иши жүрөт дагы, бейбичелерге сот иши жүрбөйт? Бейбичелер да сот коюп бүттү сагар болбойт. Мэриянын келишими мына. Жок, эми Мэриянын адилеттүү болуш келишими. керек да, укам, сен адилеттүү бол элең. Сен мэрияга келгенге чейин адилеттүү болчусуң. Кабинетке кирели. Сен өкмөттө мен менен бирге иштеп жүрдүң. Сен адилеттүү болчусуң өкмөттө иштеп жүргөндө. Кабинетке кирели. Мэрияга келдиң, билбейм. Подчиненный болуп калдыңбы? Подчиненный Мына эмес бул. адилетсиздикте уже моюнсуна баштаптырсың да. Подчиненный эмес. Сен адилеттүү болушуң Сиз керек. биринчи документтер тактабайлыбы бар? А мына документти сен признавать этесиңби? Тактабайлыбы бар? Хорошо, признавать этесиңби? Мына документти акыры бердиңерби? Биринчи тактабайлыбы? Лан мамлекет берди да, туурабы? Мына тактай бербейсиң. Чектер барбы? Аренданын чектери барбы сиздерде да? Бар. Көрсөтүңүздөрчү. Менде бар. Коррупцияны отастыңыз ака сиз. Кайсы коррупция? Эми мынаны Кайсы карасаңар. коррупция? Азыр мына коррупция эмеспи? Мына жерге иштесеңер боло берет. Шартты түзгүлө деп туруп, шартты түздүрүп туруп, арендага договорду кылып туруп, аренданы ай сайын алып атасыңар. Плюс андан сырткары ишкерлердин баардыгын кысымга алып, получается мына өзү айтып атпайбы, менин сөзүм эмес бул. Ишкер айтып атат. Мэрияга төгүлгөн акча мына. Мынанын баардыгы мэрияга төлөнүп атат, мына чек. Мынанын ичинде. Мэрияга төлөнүп атат, мынанча чек турат. Өчүрүп тур, Мыйзамдуу болсо, өчүрүп тур. Өчүрүп койчу. Кызыш керекпи? Жоңго берсен Жок, атайын угулбасын деп өчүрүп коюп атат. Жандырып койду атай, угулбасын деп сөздө. жок, кое тур сен. Илгиз ака. Мындай болсоң ким өлө, сен эмес ыйлайм, бирок просто сыйынды үйлөй атасың да. Адилетсиздикке жол берип атат. Мынанча киптайса бар экен да, карасаң. Тактабайлыбы? Коррупция дегениңиз Урматтуу, тактабайлыбы? мына карасаңыз. Шунча төлөңдөр мыйзамсыз болуп атабы ошондо. Эмнеге мыйзамсыз акча алдыңар, ошону түшүнгүм келип атат да. Алып турмуз акча. Мынаны силер төлөп атасыз, силерге төлөп берип атабы. Силер договор түзүп берип атасыңарбы? Силер договор түзүп берип атасыңарбы? Өзгөрү акча алып сүйлөгөн кереги жок. Макулбу? Токтоңуз, мен кандайча кимден акча алып Силер акча алып турганда келесиңер да бияка туурабы? Эмнеге? Ушуну чалдырасыңар. Мен жөнөкөй, мен азыр үйгө баргандан. Чалдырасыңар. Жок. Далилде бере Анда аласыңарбы? туруп сүйлөң. Илгиз ака. Макулбу? Жок. Коррупция Сиз азыр биякта мына мыйзамдуу. мынаны карасаңар, азыр коррупцияга кирбейби? Мал зымдардан бери бизге төлөттү деп атат. Анан Тротуарды дагы асфальтты бизге жасатты деп атат. Бересиңер деп туруп алды деп атат. Бурчеткаларды бизге жасатты деп атат. Ушунун баардыгы коркутуу жолу менен жасаткан коррупцияга кирбейби? кандай коркутуу жол?
Айтып атпайбы төлөйсүң, болбосо иштебейсиң деп. Esler Meni duvasan sözüm emес, iştebeysin mına dedi. Buna şu İmina Muhammed. Жалгандан керек жок. İmina. Келген Ben nasıl var? Diyorsam ona 5 siz ай de болду да gelsin. келсечи 5 ай болду. Буга чейин жетекчилер жок. Бул иш орду алмашып жаңы келиши мүмкүн. А буга чейин бул иштеп жүргөн экен да. Договордо бул лиште тамак бул иштеген келип эмес. туруп мына шартты сен түзөсүң, арканы мына жерди кооздойсуң, тазалыкты карайсың деп бул шарт койгон деп айтып атпайбы Сиз ар ишке. кимдин эле сөзүнө ишене бересизби? Buna Тактабай. takmet turasın. Пұрт тұрғын. Сенен жоқ эле да Тактаганы онда. келдик, тактаганы келдик. Азыр могу жерге элдин үнүн Сен укканы, кабинетке барайлы. элдин укканы, эл келиш керек болчу да. Біресе сүйлер алдын, дәлел менен сүйлөйлү. Макул, мен ошону, мен ошону. Жок, Мен айтайын елгіз. Биринчи тараптуу угуп атам да сиздер менен бирге. Өзүм сиздерсиз тарткан жерим жок го, туурабы? Сіз да туруп сүйлөгөн анда коррупция деп. Чоң эле. Жок, менин көз карашым менен мунун бардыгы коррупция да. Мені қара. Bunun vardığı korrupsiya Дәлел да. менен да атасың. Угуп тур. Мунун бардыгы коррупцияга Дәлел туура менен келет. да Эгер силер бунун баардыгы мыйзамсыз болсо, Мамлекет төлөнүп атса катты коррупция. анда силер эмнеге буга бүгүн бузуп атасыңар? Мамлекетке булар акча төлөп атыптыр, доход, бюджетке акча түшүп атат. Эмнеге булар бузуп атасыңар? Азыр бир сөзүнө жооп берип коеюн мен. Мынан бир сөзүнө. Дәлел менен тактабайлы деп атат. Дәлел менен болсо бул мынауларды ким оңдоду? Арканы ким кылды? Буруч шапканы ким басты? Мына комокты ким оңдоду? Дәлел болсо, дәлилде. Дәлилдейсиңби? Дәлел менен деп атпайсыңбы? Дәлилде. Илгиз ака, бул боюнча өзүнүн Мерия сөздөрү бар. буйрук берген мага. Нормальный, аккуратный кылып отурасың. Сага эч ким тийбейт деп 1 миллион 200 миң акча кетирип оңдогон мен бу жерде. Дәлел менен деген сөзүңдү ойлонуп сүйлөгүн. Buna şular Oylanıp bulundu söyle, koyup, delil oylanıp. turatın buna. Şunu kılasın al dediler. мында түлкүлчү эмне ботпой атасыңбы? Ботпойдасың. Sen özün çoğuna sözüne cevap ver de delil. Delil Ula mi? бул ботпойт кандай иш жерге? Buna delil turat. Sen kılıp verdin be Buna bana. kitlençelerin turat. Buna dokumentin turat. Жок, Delişini. азыр эми биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, туурабы? Мен мыйзамдуулукту жакшы көрөм. Эгер мыйзамсыз болсо, макул, алгыла. Мен ага каршы эмесмин. Но тем не менее, элди кыйнаган, канын соргон болбойт го дейм. Өзүңөр мыйзамдуу деп шартты түзүп берип, договорду берип коюп туруп, аренданы алып, патентти сатып, налогду төлөттүрүп, мына жолдорду да оңдоттуруп, андан кийин эшек айдан өткөндөн кийин, давай снос дегениңер адилетсиздикте мен ошого буларды туура түшүнүп келип атам. Мен әлі балдарыма жедірелеп Ушун эми азыр 6 айдан кийин рынок жылады экен менин билишимче. 6 ай ушул ызы чугулбай эле, келишип эле 6 ай тирчилигиңерди кылгыла деп шартты түзүп, кече учейне жүрүптүр. Жанакы пожарный машина спокойно кирип чийип кетиптир, туурабы? А ошол нерсени кирип чийип кеткенден ушулар менен ызы жок эле өзүңөр эле сүйлөшүп туруп койсоңор болбойбу? Буларды снос кылбай эле. Мыйзам барын, мыйзам чегинде кылып. Эскертүү кагаз түрүндө бердиңиздер беле? Берилген. Кандар барбы ушуга окшогон эле нерсеге? Мериян адам болса андай музду бирөөнүн үстүнө там түшкөн оңдотуп койгула болду. Вот именно ошо окшогон сүйлөп бергиле. Оңдоп койгула. Сүйлөп бергилечи мына. Кимда сүйлөп тургандар барбы? Сүйлөп бергиле. Биз просто чагылдырып беребиз, болду. Сүйлөп беребиз, үнүңөрдү жеткизип беребиз. Жетерсиңиздер болот. Ушундай урматтуу мекендештер. Азыр эми макул берге чалып көрөлчү, мен мерди чакырып өзүм чалып көрөйүнчү. Келеби алабы туруп ана. Чакыралы ушул жерге. жүргөн ишерди азыр. Азыр мерге чалып көрөлчү. Bolda kayıt şunu. Мерге Аскаралы Рысбековичке чалып атабыз, албай атат. Албай атат. Assalamu alaikum досым, амансыңбысың? Шүгүр. Алган жок. Мына трубканы албады. Анткени билип турат, эмне болуп атат, эмне жок. Эми кантсе дагы мен колдойм, мыйзамдуу болсо ишти кылсын, мыйзамсыз болсо бошотуп берсин. Бирок адилетсиздик болуп аткандыгына мен дагы мындай посторонний адам катары жаным кейип атат да. Азыр өзүңүздөр үнүн уктуңуздар. Азыр мэрия кыла турган жумуш толук турат да. Мына Калелин көчөсү, мына көчөнүн аты эмне? Калелин көчөсү деп коебу. Бул көчөнүн Алимбаев көчөсү торговый кетип атат. Бүт жолдун боюна бүт. Эмнеге аны тазалатпайт? Биз нар жакта чагылдырдык. Мыйзамсыз торговый, ал жак бизге кереги тиешеси жок деди. Тем не менее алардан акча алып атканын дагы видео далилдеп бердик. Ал жак бүгүнкү күнгө чейин соода болуп атат. Эмнеге аларды тазалаган жок?
Selkananın üstü mıйзамсыз kuruluşlar turat. Baylardın, biydіктегі adamlardın қолынан bir нәрсе келе тұрғандардың торговый центрлері бұзылбай тұрат. Эмнеге аларды буздыра албайт? Алар макул сотқа берген сот иши жүрүп алса, эмнеге буларды сотқа бербейт? Эмнеге булардыкын соттун чечимин күтпөйт деген суроо пайда болуп атат да. Эмнеге бизди азыр пайдаланып туруп, анан иш жумушу бүткөндө давай бүттү кечирип кой, мен сынос дегени бул адилетсиздик. Биз ошону чагылдырып берип атабыз. Буга эми азыр мынау мен ойлойм, азыр прокуратурага арыз жазасыздарбы? Азыр прокуратурага арыз жазсын. Азыр мэриянын үстүнө баралы, мэрге баралы, акимге баралы. Ойлонуштур мындай, адилеттүүлүк компенсация болуш керек да. Ушунча миллиондогон акчаларды кетирдик деп айтып атат. Бул менин сөзүм эмес, ишкердин сөзү мына. Ишкерлерди колдойлу деп атат. Тура, бул азыр сиз получается аренданы төлөп атасыз. Тура, аренда төлөйсүз, патент бар. Соцфонд, налог төлөнөт. Тазалыкка ham төлөймүз. Тазалыкка дагы төлөйсүз. Андан сырткары тротуар жасаганга, лоток жаса, мына жерди ремонт кылганга акча сурашты бердиңиз. Кабилдерге акча сурашты бердиңиз, тура. Ишкер ушунчалык болот да. Көчөдө эң көп мен бердим. Сураганын берип атса ишкер, анан ишкердин канын соргонун бул эми кандай болуп калат эми? Бүгүн келтирип бошот десе. Сүйлөй бериңиз. Биз болгон чагылдырып беребиз, үнүңөрү жеткизип беребиз. Калганын эми Кыргызстан мыйзамдуу өлкө. Мыйзамдуулук менен акырын бийлик өзү баа берет. Кылган жери болсо майли. Аким бар, базарына кирип, мэри бар. Беймарал иш тоскоолдугу жок бердим. Билбем эмне себептен ал дешип атат. Бажарны өттү кече, нарагы берме, 1 метр, биягы 1 метр. Ара даже аралыктары ачык Анан калды. чыгып кетти. Учуп чыгып атат. Эч бир тоскоолдугу жок бу жерде. Жок, ишти токтоттуңар силер азыр мыйзамсыз талкалап атпайсыңар. Буларды деле сотко бербейсиңер. Мыйзам сиздин камераңыз эмес да. Жок, силер сотко бербейсиңер. Атайын мыйзам бар. Сотко бербейбиз, бул муниципалдык менчиктеги жер. Эмнеге? Муниципалдык менчикти башкаруу тартибин мэрия аныктайт. Ана сиздерден сурабайбыз оны. Жок, макул. Сиздер аныктаган болсоңор, базардын аркы четин аныктадыңарбы мыйзамсыз? Бардыгы. Эмнеге ал жакты сунуш кылып атыңар? Эмнеге ал жер иштеп атат? Азыр бардыгын топой Эмнеге съемкасы. двойной стандарт силерде? Сөзгө конок бересиз. Топой съемкасын кече жасалды. Бул боюнча базар боюнча иштер жүрүп атат. И базар бул менчик өзүнчө. Бул мэрияга баш ийбейт. Базар. А базардын иши бул биздин муниципалдык менчик. Бул жер боюнча биз иш алып барабыз да. Муниципалдык менчикти башкаруу тартибин биз аныктайбыз да, туурабы? Эми сиздин камераңыз мыйзам эмес да бизге. Мен камера мыйзам деген жерим жок. Анда силердин булардан алган акчаңар макул. Договоруңар мыйзамдуу? Мыйзамдуу. Мыйзамдуу. Эмнеге азыр мыйзамсыз болуп калды ошол мыйзамыңар? Ака. Биз Убагында келишим жокко мыйзамдуу. чыгардык. Келишим жокко чыгардык. Булар менен келишпейли. Эскертүү берилген. Эскертүү берилген. Анда Өзү силерге билет, мен күздө келип да берип кеткен бул жерде алабыз деп. Ondan keyin ruhsat болгон. Протокол тапшырган негизинде бузулуп атат. Протокол тапшырган негизинде келишим бузулуп атат. Эми сиз мэрге барсаңыз, мэрге бара бериңиз, бизге тоскоол болот. Бизге Жо эми азыр булардын азыр чыгымын ким төлөп берет? Силерге булардан чыгым алып атып, акча алып атпайсыңар. Мына жерде оңдоо деп берсиңер. Биз ака. Мына тротуарды оңдоп бериптир. Акча бериптир. Ошонун чыгымын буларга ким төлөп Мен берет? уксаңыз, келишимдин шартында көрсөтүлгөн. Биз талап койгон күнү келишим бузулат ал. Бул муниципалдык менчиктеги жер, буну башкаруу Ишкердин акыбалы эмне болот? Ишкердин акыбалына жөнөкөй жарандарга билип айтпанда. Эмне болсо ошол болсун. Бул ишкерлерди колдойбуз мындан ары дешти го. Мен макул, эми ишкерлерди колдойлу деди. Силер азыр ишкерлерди колдойлу. Кылай илгизиңиз. Сиз акимге, мэрге барыңыз, ошол жакта тактап алыңыз. Бизге тоскоол кылбаңыздар. Макул. Мына жерден башка ишкерлер барбы? Акимиятка, мэрияга биз менен бара турган. Барбы? Часына жөнөсүңөрбү? Барсыңарбы же биз менен барбайсыңарбы? Андай провокациянын кереги жок эми. Жок, бул провокация эмес, суроо берип атам. Мени менен Бардыгы ушул эле нерсе азыр башка жерде да башталат. Башка жерде Мыйзамдуу жайында болот. мыйзам. Эже барасызбы биз менен жүрүңүз. Барыңыздар. Баралы ошол ким акимдин алдына, мэрдин алдына Мэрге барабызчы. барыңыздар, мэрге барыңыздар. Бирок туруңуздар. Узбай туруңуздар. Биз ака, сиздин камераңыз бизге буйрук эмес да. Жөн мен буйрук берген жокмун, суранып атам. Анткени булардын чыгымы кеткен расходу, мынанын бардыгы акча да. Мына жерде азыр миллиондогон акча турат. Аларда сиз барыңыз. Ошо мэрияга бара берип, Узбай туруңуздар. Жүрүп кет, барып келеличи мэрия. Ал дагы көчөдө мына кара. Шунун бардыгы азыр мэрияга карайт бул жерде эле. Бүт. Бул жагын кара, бардыгы мэрияга карайт. Двойной стандартта. Мынанын бардыгы мэрияга карайт. Жол жок, базар. А буга Кошун кырышып коюп турган эмне проблема болду?
Эми булар мына кара. Бүт ушулардын бардыгына мыйзамсыз акчалап. Жакшымы? Шүгүр рахмат. Атырган жумушум мына, толтура өзү. Межеге саламатсызбы? Биз жаңа видео чагылдырбай калдык да, кимге келгенин биз видео чагылдырып коюп атабыз. Аким плат файл өкмөтүнө жумуш сапары менен барабыз, Абиттен келет, Макул. Урматтуу мекендештер, Жолдош Акимге келдик. Жумуш сапары менен плат файл өкмөтүнө деген жол экен. Азыр мэрияга баралы. Мэриядан кайтып келгичи келип калса буюрса Жолдош Акимге жолугуп кетебиз. Чагылдырып койсоңуз жаңы Акимдин фамилия болчу. Так. Шеше не дейт? Шешеханов Данияр дейт. Данияр Турдубекович. Болду? Көйгөйлөрүбүз бар го. Ошондо бир активист, жүрөгүндө бир оту бар. Сиздерден бир оңоо чыкса, биздин окут өтө оң болобуз да. Буйрса иншалла. Ошон үчүн мен сизге ар дайым көзөтүп барам сиздин каналыңызды. Азыр жаңы бала менен бирге совместно иштеп жатасыз. Мурда өзүңүздүн эмеңиз бар эле. Фейсбукка гана чыкчу. Мен өтө жакшы пикирлерди айттым. Бирок ошондой да мындай да бизде не деп түшүндүрсөм азыр кичине толкунданып сизди көрүп, дагы бир вопрос боюнча кирдим эле. Мына биздин Гүлистан айыл өкмөтүндө трансформацияга берилген жерлерди биз 5 жылдан бери күтүп турабыз да. Мен как депутат катары Гептам жашына сүйлөшүп атат. Сиз айыл кеңешинин депутаты болсоңуз, Гүлистан айыл өкмөтүнүн кайсы айылынан? Каратурпак айылынан. Каратурпак айылынан. Келип атабыз. Кечеге дал ушунта азыр мен кирип адис менен жакшы сүйлөшүп, бардыгын түшүнүп чыктым, бирок бизге түшүндүрүлгөн нерселер немен туура келбейт да. Мына биздин азыркы саясат менен мына экөөбүзгө туура келбей калдык да. Ошого биз жакка дагы бир кабар алып, бир барып, өзүңөрдүн бир пикирлерди биздин айыл өкмөттөгү жаңылыктарды таанысаңыз, мен бирге жүрсөм кандай болот? Бир элибиздин дагы кичине түшүнчөсү жакшы пайда болот. Гүлистан айыл өкмөтү мурдакы айыл өкмөт ким эле? Мурдакы айыл өкмөт Шаназаров. Ооба. Аты ким? Эргешалы. Эргешалы. Ошонун убагында сиздерге жерлер берилген. Жок, мен мисалы үчүн ошол жерде 20 жашымда келин болуп келсем, 57-ге кирсем 37 жылдан бери 5 сотик жер алган жокмун. Азыр мен 2 келин менен отурам. Бирок мага ошо 5 сотик жерди бербедим. Бирок мен активист сизге окшоп жалгыз аял коомдук несин башкардым, элге жардамдарды тарттым, проектлер менен иштедим. Мен 5 сотик жер алган жокмун. Азыр эми мына саясатка келип, азыр уже жерлер берилбейт. Онда биз эмне кылабыз? Азыр мына адистин сүйлөшүнө караганда, мен суроом өтө узак болуп кетет, бирок сизден жооп күтөм. Адистин сүйлөшүнө караганда, биздин жерлер эми трансформацияга кирилбейт. Бизде бечараларга жер берилбейт, бирок дом многоэтажный үйлөр салынат экенби? Ошо этажный үйлөр салымды чекти. Биздин өзүбүздүн центрде, мына Окаттын өзүндө чоң канализация жок болсо, биздин айылга ол канализация жеткичейин биз анда не берелерибизди каяка үйлөйбүз? Элестетиң, дагы допустим 10 жылдын расчетун алышып да булар. А бизде азыр жашашка жер жок болсо, биз 10 жылдан кийин эмне болобуз деп ойлонуп, биз башыбыздын киргизе турган жерибиз жок да. Келиндерди ажыратыш керек. Азыркы жаштарды көрүп атасыз. Бир эле менин вопросум эмес, бул общий. Шуга сиз кандай пикириңиз бар? Мен сизден кызыгып активист катары сураттым да. Бул көйгөй Кыргызстан боюнча да. Ооба. Особенно түштүктө bizde мына именно Ноката районунда ушул жер көйгөй өтө номер 1 маселе да бул. Сиз айтасыз, менде деле жер жок, мен деле атамдын немесинде отурам. Анан атамдын жерине үй салып чыгып ошол жерде жашап, мен деле жер алган эмесмин. 5 балам менен мен деле жерим жок, жер алган эмесмин. Жерге мораторий жарыяланган. 2019-жылдан баштап мораторий жарыяланган. Багыты бир гана бала бакчага, анан мектепке, ушуларга гана өзгөртсө болот, ага өзгөртүп жер трансформациясы болбойт. Бул азыр канализация маселеси чечилип атат. Буюрса буга Дүйнөлүк банктан акча бөлүнүп дейт, буну тасташыбыз керек. Канализация маселесине чечилсе, биз жакында бир проект менен иштеп атабыз. Азыр жакында биз YouTube каналына алып чыгабыз буну.
буюрса бир жалпысынан 2,5 гектар жерге 9 этаждуу үйлөр, 9 же 12 этаждуу үйлөрдү салабыз. Ошо ноокат элине, ноокат шаарда эле ат эле шаар болсо статусуна да жараш дал келбейт да. Азыр эми ошол бир шаарча пайда болот жакында. Буну биз YouTube каналы, Талан YouTube каналына чагылдырабыз. Ал жерге сонун өтө чоң проект бар. Бир бизнесмен кайрылуу жасады. Биз азыр буну анын жери бар экен, өзүнүн 3 гектар жери бар экен. Анын 2,5 гектар жерине проект сызылыптыр. Аябай мага жакты. Сизге окшогон, мага окшогон баягы бир үй бүлөдө 3-4 келиндер жашап атпайбы? Ушуларга чоң бир мүмкүнчүлүк болот. Ипотечный вариантка мамлекетке ипотека жолу менен бир 4 домду берем деп, анан аны менен изичет этип чыгып атат. Буюрса аны жакында акимиятка келебиз, ошол айылыкмекке барабыз, чагылдырабыз. Ошол жерге сонун үй түшүп калса, бул башталышы болсо, канализация маселеси чечилип калса, мындай үйлөр бат эле чечет. Бул нар жак бер жагы чындап эле бир 10 жылда чечиле турган маселе. 10 жылдан маселе чечиле. Дагы бир суроо берсем болот. Мени сиз айттыңыз да, ошол многоэтажный үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү салабыз. Бирок биздин тоолуу районго киргенибиз үчүн бул сейсмология несине туура келеби? Жер силкинүүлөр болушу мүмкүн. Буларды именно ошол суроonu мен бердим эле, ошол 9 этажга дал келет экен. 9 этажга рұқсат берет. 12 этаж болушу мүмкүн. 9-12 деп айтты. Буну дагы убакыты келгенде чагылдырганда мунун далиде бул суроону түздөн-түз беребиз. Ал ишкерлерге буюрса алдыда жакшы нерсени чагылдырабыз. Буюрсачы колдоп турсаңыздар. Рахмат. 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 Хоп. Мына мерден кыла турган жумла тротуарды кара. Тротуар жабык. Талба турат. Өтүңүзчү каяндан өтөсүз? Өтөбүз. Мына Сүзүш керек экен да. Мына сүзүп өтүш керек. Мына мэриянын алды. Мэрия өзүнүн алдынан иш кылса болмок да. Өзүнүн алдын тазалап, мына карасаң, тротуар полный жабык. Ар жакта кара, бүт пробка. Мэриянын жол, мэрия өзүнүн эшигинин алдын тазалабайт. Тротуардын бардыгы жабык. Киреличи өзүндө бар экен. Men 3-cü etажda. Hava tabanı. Hiç kim yok mu? Sağ olsun, ruhsat başı. Ruhsat başı hepsi mi? Tamam mı? Ama sıfır, sırada üstüne geç. Aynen. Askaralım, assalamualaikum. Amansızlık. Nasılsınız? İşinizge iyilik. İş başlatmışsınız. Bugün hazır үйгө барып biz Таланты көзгө үйгө чейин башташкандан снос болуп аткан жерге келдик да. Анан суроо менен өзүңүзгө кайрылалы, өзүңүздү чакыралы деп чалса калбадыңыз. Снос болуп аткан жерде бир өзүнүн кызыл китеби бар экен. Бир өзүнүн жакшылык китеби бар экен. Экөөнүн тең siz mэрия менен договор бар экен, арендасын төлөйт экен, патенти бар экен, налогун алып, фонд бардыгын төлөшөт экен. Андан сырткары ошол жерде тротуар жасаганда, жанакы канал, суу кеткен каналды жасаганда, үстүдөгү сиф кабелдерди такканда Кайсы жыл алгансыз? Kim menmi? Takdim. Onun jıl. Gelmesi tatasın. Oşun özüne yapacaklardan çans. 11. yılı bir olsa. Oşunda gemiler bir 12. yıl. 12. yıl. Oşalar meden barıp taktaşınızda var ikinci. Al bazardan gireverişi ilgisi. Arka tarafta. Oşa жерде өзү торговый точка турамыз. Аскаралы Рысбекович, мен бул боюнча специалисттер өзүнчө менде оюм бар, департамент муниципаль ресурс. Азыр ошондо жүрүшөт. Ошо директоруна кайрылганда кандай маселе болсо ошондой болуп чечилет. Ал жер курулуш тартиби боюнча
базардын коопсуздугу боюнча, шаардын немеси боюнча ал жерге турганга туура эмес. Ошон үчүн биз алдырып атабыз. Жана туура эмес, мыйзамсыз соода саттыктардын баардыгына каршысыз сиз, туурабы? Бизде эле ошол мыйзамда сатыкка каршы эмесмин. мыйзамсыз соода саттыкка, уличный торговля деп айтпадыңызбы? Мыйзамсыз уличный торговля деп өткөндө. Мен айттым, арканын базарга, например, сен үйүңө кирип кетип атсаң, эшигиңи эшикте алыш керекпи? Согласен, Мен ошону айтып атам. Мына мамлекеттин талабы ошондой, бизге ошондой талап коюшту. Бүт баардын ордуна келтирди. Биз мыйзамчылык ордуна келтирип атабыз. Макул. Ошон үчүн мен дагы за сиздин азыр департаментке кир, алар сага ошо мына кызыл китепти, ананыңды, адис катары ошо жерде туруп алсаң болот. Сиз шаардын атасысыз да, биз сизге келдик. Жок, ошо эч айтып атпайм, ошол жерде чечилиш керек да. Сиз баардыгын чакырсаңыз алдыңызга келет, баардыгы сизге. Обедтен кийин ошо Жок, азыр ошол жерде отурат. Жок, биз эми азыр обедтен кийин биздин да убактыбыз жок, булардын да убакты жок да. Биз сиздин иш убакта алдыңызга келдик да. Биздин суроолорго жооп берип койбойсузбу? Бирден кийин азыр Жок, обед болот. жок, биз эми кетебиз да, толук жооп берип койбойсузбу эми? Азыр Толук жооп ошондой. Департаментке киргенде кетишкиле. Жок. Бүт бар мыйзамбы, Эми сиз азыр жооптон качып атасыз да мал. Өткөндө да жооптон качып кетип калдыңыз. Мыйзамсыз уличный торговля деп туруп, а в реальности ал жакта сизге мэрия менен договор берген, силерге 3 миллион арендага акча төлөйт, тазалык менен дагы договор бар экен. Мыйзам чендеп текшерилди. Аны мен сага айттым, бүт бардыгы такталды, прокуратура текшерди. Жооп берген адам жооп берди. Болду, эмне дейсиз? Жок, азыр эми сизге ошол мунул Анан кийин сендерге кызыл китеби барларга президентибиз не деди? Биздин Кыргызстандын ажоосу бар да. Садыр Нуркожоевич кызыл китеби барларга тийишпегиле деди, туурабы? Компенсация төлөнүш керек деди. Компенсация жөнүндө мен суроо бергим келип атат. Мунун кызыл китеби турат, сынос деп атасыңар. ошо мыйзам чегиди. Илгиз, ДМСке барсаң, мен сага оларга айтып атам, бар. Ошол жерде компенсация мыйзамды наркотиксин бардыгын эме алып берет. Анан ошодон жоопту аласың. Макул, өткөндө чагылдырган видеодогу торговый центрлер ал жакта эмнеге анда сынос кылбадыңыздар? Алар да сек бер иштеп атат. Эмнеге двойной стандарт? Ал жак эмнеге биз аз бардык чагылдырдык көрсөтөбүз. Биз круговойдон башладык, туурабы? Көрдүңбү? Макул, круговойдон баштадыңыз. Алар өздөрү деле мына добровольно, мындай бүт бардыгы бар. Бирок шаардын көркү үчүн добровольно өздөрү бузуп берди. Ким добровольно өздөрү бузуп берди? Берки кафе мороженое, анан кийин 3 контейнер круговойдо турат. Кандай Семиташкада. Аны маданият үйүнүн алдына айтып атасызбы? А мен ал жакта Андан кийин азыр эми базарды ичинде көрдүңөр, а? Жолду баары. Базар ичи бизге карабайт. Жок, жеке менчик. Жолдорго куруп алгандыгына байланыштуу жол мэрия карамашы, адам жылдап. Мыйзамсыз курулуштун баардыгына мен замын алыш керек. Мен сиз тараптын, хорошо. Биз менин суроо бергим келип аткан нерсе эмнеге двойной стандарт? Эмнеге бул ишкерлерди? Бизде азыр ишкерлерди колдойбуз деди, туурабы? Канчебек Дышаевич ишкерлерди колдойбуз деди. Президент ажообуз кызыл китеби барларга тийишпейсиңер. Ал мамлекетке керектүү жери болсо, буга компенсация төлөнүш керек деди. Эме Элгиз кирелер? Жок, эми сиз ушул жер, сиз шаардын атасыз да. Мына урматтуу мекендештер, биздин Нокат мэри ушинтип өткөндө дагы жоопкерчиликтен качкан. Биз суроо берейин десек, качып кетип калган. Бүгүн да мына алдына келди, качып кетип калды. Азыр акимге бардык. Аким дагы жумуш сапары менен Кулатбай өкмөтүнө деди, жок. Мен мыйзамдуу өлкөдө жашап атам. Мыйзамды сыйлайм. Мыйзамсыз курулуш болгон болсо, ал жерди тазалашка мен да кызамын. Но кызыл китеби бар жерлерге компенсация төлөнүш керек деп туруп ажообуз айтты. Туурабы? Бул жерде кызыл китеби бар, бунун бирөөсүнүн жашыл китеби бар. Бул бир компенсация маселеси. Экинчиси, Канчебек Дышаевич ишкерлерди мындан ары колдойбуз деди. А бизде эмне болуп атат? Нокатта. Тетрисинчи мыйзамсыз уличный торговля тыйылган жок. Бүгүнкү күнү дагы буга чейин чагылдырган жерде, мыйзамсыз акча чагылдырылган жерде, мыйзамсыз акча алынып аткан, соода болуп аткан жерде да бүгүн азыр көрсөтөбүз. Ал жерде торговля кетип атат. Ушул кезге чейин ал жер жабылган жок. Двойной стандарт. Кээ бир жерде кызыл китебине карабай сунос, жашыл китебине карабай сунос, а кээ бир жер соода кылып атат. Булар алар берген акчаны видимо берген эмес. Булар да кайча налогтой төлөйт экен. Арендасын арендадай, соцфонду дагы эмне, патенти бардыгын төлөйт экен. Өкөнүн тең мэрия менен келишим бар экен. Мыйзамсыз болсо мэрия эмнеге буларга мыйзамдуу жол көрсөтүп, договор түзүп берди да арендасын алып атты. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бул ишкер, байке токтоңуз. Сиз азыр сизге суроо берем, өчүп турсаңыз. Бул
Siz Bayka kiriңиz. Men сурооңа жооп берип коюңуз, өчүп туруңуз. Экинчи маселеде как раз шуларга ишкерлерге касаемый да. Мына ким? Атыңыз ким, Байке? Шукрулла Байке. Алдыңарды асфальт басты, тротуар жасадыңар. Алдына канал, су кеткен канал жасадыңар. Жағаны койдуңар. Үстүдө сип кабелдер тартылды. Ушунун баардыгын акча бердиңизби сиз дагы? Сиз дагы бердиңизби? Мына ишкерлердин канун соруп атат. Булардын баардыгына получается мэрия келип туруп, мына жашайсың деп туруп жасатып атат. Алдын арканы да жасайсыңар, коздойсуңар деп жасап туруп, баардык иши бүткөндөн кийин, эшек айдан өткөндөн кийин документтерине карабай снос дегени бүгүнкү күнү снос кетип атат. Бул адилеттүүлүкпү? Мыйзамдуулук, макул, мыйзамдуулукту жакшы көрсө анда мыйзамдуу иш алып барбай. Кээ бир колунда жоктордун сотко деле бербей снос кылып салды. А кээ бир атка минелердин 3 этаждуу зданиялары турат. Мыйзамсыз курулган. Ушул кезге чейин буза албай атышат. Эмнеге бул колуна эч нерсе келбегендердин снос кылганда ал жерде бар снос кылып салса болбойт? Эмнеге аларга мыйзам башкача, двойной стандарт, бизге башкача мыйзам иштейт, хотя бир өлкөдө жашап атабыз. Адилетсиздикпи? Адилеттүүлүктү жакшы көрөм. Эгер булар мыйзамсыз курулуш болсо, макул, снос кылсын, бирок компенсация жолун караш керек да. Булардан акча алып туруп тротуарды жасатып атат, шаарды коздотуп атат дагы, тээп коюп атат. Анда берсин ошол акчаларын кайтарып. Ал жерде бардык ишкерлерден акча алган. Получается, мыналардын сөзү, бул менин сөзүм эмес. Сиздердин сөзүңүз туурабы? Мен болгону чагылдырып берип атам. Мен болгон биз мына үйгө чейин барды, айла жок биз коюп. Тынч эле жүрөлүчү деп мен өзүмдүн турмуш тиричилигиме убакыт бөлө албай калып атам. Үйгө чейин баргандан айла жок боруп келдимби? Действительно снос болуп атат. Мэрдин акыбалы ушул, мына суроо берсем качып кетип атат. Бизге ушундай мэр керекпи? Дегиле бизге. Бизге бир ноокат элине бир жакшы бир мындай бир эл үчүн, ата мекен үчүн, Кыргызстан үчүн иштей турган аким, мэр келеби, келбеби деген суроо да. Булардын бардыгы коррупцияга малынып, бардык жакта өздөрү жол берип коюп, кайраганы келишимди азыр булар билбейт, буларсыз эле келишимди жокко чыгарып койдук деп атат. Шунун баары адилетсиздик, ишкерлерди колдойбуз деп, ишкерлердин каны сорусо туруп көчөгө таштап койгону кандай бул? Билбейм, мен ойлойм бул видео чыккандан кийин иншалла бийлик өкүлдөрү, ар бир орган бар да текшерүүчү баа берет деп ойлойм. Бизге мындай мэрдин кереги барбы жокпу? Аким менен ушул кезге чейин тааныш элекпиз. Хорошо, баралы деп бүгүн барсак жок экен. Тилекке каршы иш жумуш ордуна жок болду. Кулатовго кеттир. Макул Кулатов иш алары менен кеткенди. Биз аракет кылабыз бүгүн папада айткенге. Мэр аларды чокуткандан баш тартты, подчиненныйларын. А мэр баш болуп акимге баш ийет. Акимге барып келөчү, балким мэрди баш кылып калганын каш кылып чогултуп, могул ишкерлердин үнүнү качыгаттыр. Ушундай урматтуу жамаат. Акимиятка барып аким менен жолуга албасак, болгону чагылдырып беребиз. Мен ойлойм, буюрса прокуратура, РОУду прокуратура, УКМК бар буюрса өз мыйзам талаасында басым берет деген ойдомун. Бул ишкерлердин үнүн угар. Сиздер прокуратурага арыз жаздыңыздарбы? Прокуратура кайрылуу болду. Эми жазабыз да, тыңшабай атат. Жазышы эле экен, азыр булар иш жакка кайрылуу эле экен. Мына мэр акимге жолуга алды деди, жолуга албадык. Үнүбүздү укпады. Азыр эми булар прокуратурага арыз жазат экен. Эми кандай болот билбейм. Анткени ал жерде миллиондогон товарлар турат да. Бүгүнкү күнү бул эжекебиздин бул чоң эне азыр мына жашыңыз канчада чоң эне? 70ке чыккан. 70ке чыккан чоң эне турмуш тиричилик багайында мына үй бүлөн багайында 70ке чыгып ошол жерде тиричилик кылып атат экен. Анан келип эле сүрүп эле товарына жыйнаган уруксат бербей бузуп баштаганы билбейм. Үнүн өздөрүнүн сүйлөтчү. Сүйлөңүздөр бүгүн чыгат эми. Ушул жагын чыгарып турабыз, калган экинчи серияда чыгарабыз. Ушундай эскертүү кылып атты, бирок койсо керек дедик. Мурдагы аким уруксат берген. Пожарныйга жол нормальный, бардык талапка жооп бере турган кылганбыз. Кыскарт деген жерин кыскарттык. Буга чейин жаман акыбал деле. Ушуну коздойсуң, заманбап кылып оңдойсуң дегенден ошондой коздогонмун. Ол мурда мусоркана болуп турган о жер. Эми мен алсам дагы мусоркана болот. Мына көрүп турасыңар, эл бар. Эми кичине уруксат бериптир, фирмалар менен эсептешим керек. Эскирип кете турган продуктуларым бар. Ушуларды сатып кичине жеңилдетип анан жыйайын, эгер неме законго туура келбесе, болбосо койгула. Мурунку акимге башка закон, азыркыга башка закон болот десем, тыңшабай атат. Ушундай. Мен 1 миллиондон ашык расход кылганмын. Арканын дуалынын өзүнө 1 кило немени 1,5 миңден сатып алып краскалаганбыз. Мына шүкүрлүк бул канатымыз краскаланган, буягын валюта кылган, ортосундагы чоңун
Biz kraska bulganбыз. Краскасын эле айтайын. А мен өзүмүн даяр контейнерimi алып, айнектен жасаттым муну двойной расход кылып. Брусчатка бастырганмын. Брусчатканы 3 бастырып 3 алды ошол жерде. Турбо бар эле чоң суу кете турган. Муну канча жолу алып, канча жолу койду. Алган сайын бизден расход болуп атат. Азыр ошо катта главный неме проход ошол. Базарга салса болот эле ошонун расходун. Личный мен өзүмө салды ошол жерде. Метрин 8000ден 4 метрге эсептеп 32 000 пулду нак алды. Линияны двойной тартышты. Bir тартты эле өрт чыгып кетип, кийинкисине дагы 6000ден акча алды. Ушундай болду. Улап бериш үчүн электрикке дагы акча төлөдүк. Тротуарга дагы төлөдүк. Ал кеткен брусчаткалар двойной, тройной төлөнүп кетти о жерлер. Мына ушу тыңшаган адам жок. Илгисин күшө билесилерге кайрылдым мен. Тыңшаган адам жок. Акимге бардым. А мурдагы аким эми нормальный болду. Талапка жооп берет. Иштей бериң деген. Кечек күнү пожарный учение болуп, пожарный машиналар кирип чыктыбы? Нормальный чыкты. 1 метр, 2 метр, 2 жанынан 1 метрден бош жер калды. Нормальный чыгып кетти. Азыр 6 айдан кийин базар жылат экен да, буюрса Нокат мол Ошогочо коюп турбайбы жок деген. Нокат мол базары түшүп атпайбы, жаңы заман талабына жараша. Автоунааларды кое турган парковкасы менен сонун бир заманба базар түшүп атат. 6 айдан кийин ошол жерге базар жылат экен. Эми 6 айга чейин унчукпай кызыч чыгарбай деле коюп турсак болмок өзү. Билбейм. Эми азыр арканы Элдин ишкерлердин үнүн уккандан качып атат. Мэрди көрдүңүздөр качып кетип калды. Экинчи жолу качып атат. Билбейм, азыр эми акимге аракет кылабыз. Аким менен буюрса бүгүн жолуксак жолуктук, болбосо кийинки эмеде башка ишкерлерди да чогултуп биргеликте барабыз го да акимдин алдына. Бүгүн бул жагын чыгарып тура береличи, элге талкууга сала берели, эл бар. Аркага мүмкүн болбосо арканы алып кое берели дагы, туруп тура береличи 5-6 айга. Азыр биз нар жактан тартканбыз. Ал жакты көрөсүздөр, биз видео кошобуз. Ал жак страшный да. Наркы бети да дал ушундай, стена курулган. А булардыкы красивыйраак болду, оңдогондо сону кылып жасаган. А наркы бети өткөндө мусор видео тартып чыгарбадыкпы? Да, адамдын жүрөгү айлана турган акыбалда. Ал жерге караганда булар таза кармап, сону шартты түзүп койгон. Кайча аны дагы буларга жасаткан. Жасайсың деген. На бүгүнкү күнү получается баардык нерсени жасап туруп, асфальт, тротуар, жанагы балекеттерди жасап туруп ишкерлерден. Бүгүн эми китебине карап, кызыл китебине карап, снос дегени бул адилетсиздик го, билбейм, компенсациясын берсин, буларга да место берсин. Булар деле за мындай компромисске сүйлөшүүгө келбей эле снос кылып атат экен. Ашыкча доход жок, кредиттерди алып оңдоткон ошол жерде өзүбүзгө калып калсын деп. Ал мен төлөп кетелекмин, мен кече кредит кагаздарын көтөрүп киргенмин, акимге көрсөткөнмүн. Аким кандай эле башта? Аким жакшы тынчагат ордагы. Шундай. Мен каерде айтып атасың, мен түшүнбөдүм деди. Өзү карай турган адамдар бар. Биз абеттен кийин акимге киргенге аракет кылалы, болбосо бул жагын чыгарып турабыз. Калганын да кийинки бөлүктө чыгарабыз, кийинки серияда. Серия деп эле калышты го. Действительно биздин эмелер серия болот окшойт эми мындан ары. Буюрса прокуратура азыр роудуга жаса роуду, прокуратура болсо прокуратура тергөө иштерин алып барат чыгаттыр. Бир мэрибизге консеквенция баа берилеттир. Мына алдына келди, качып атат. Чакырды, бардык, ал жерде да качып кетип калды. Өздөрүнүн кассага чыкканда качып кетип калады. Кетти жүрүңүз. Обед чыкты, обед кылдык. Элге саламатсызбы? Урматтуу бекендештер, азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Кызыл китеби бар, анан жаштык китеби бар жанагы ишкерлер прокуратурага арыз жазганы кирип кетишти. Арызды не деп жазышат? Арызда буларды мыйзамсыз мэрия тарабынан булардан мыйзамсыз акчалай каражат сурап, булардын акчалай каражатын ошол жердин тротуарын жасалганына, ошол жердин жанагы суу каналын жасалганына, ошол жердеги сип кабелдердин тарттырганына, анан дагы азыр толук айтпай койду. Мэрия тарабынан жасалган парктагы кыргыз үй, 3 кыргыз үй бар. Ошону дагы ушул ишкерлерден акча алып жасаткан экен мэриячы. Азыр эми прокуратурага арыз жазат, ушул кеткен каражаттарыбызды кайтарып бергиле депчи. Анан мыйзам азыр мен келишимин окудум булардынчы. Келишимин окусам, мэрия менен ишкерлердин ортосунда келишимди окусам, келишимде бир тараптуу эгерде учуру мезгили жетип келип, мамлекетке ушул айтор мэрияга керек боло турган болсо ошол жер бир тараптуу мэрия өз келишимди жокко чыгарып койгонго,
келишимде көрсөтүлүп тур да, алардын укугу бар экен. Булар ошого кол койгон, булар эми билген эмес аны. Ошол келишимдин негизинде булар жокко чыгарып коюп атат. Буга чейин алар мыйзамдуу турган, мыйзамдуу налогун төлөгөн, мыйзамдуу патент алып, мыйзамдуу соцфонд дейбизби, жана мыйзамдуу аренданы толук бул каражаттар мамлекетке түшүп турган, мэриянын бюджетине түшүп турган аренда. Буга чейин мыйзамдуу болгон, бүгүнкү күнү уже протоколдун негизинде аким тазалансын мыйзамсыз курулуштар деген, бул жерде курулушка документи жок болуп атат. Ошол протоколдун негизинде мэрия мурдакы өздөрүнүн келишимин жокко чыгарып туруп снос кылып атат да. Азыр эми булар бизге базардын ичинен место табып, мына ушул жерге көчүп, ушул жерде иштеңиздер деп бизге жардам бербей, бизди өз учурунда пайдаланып, өздөрүнүн кызыкчылыгына. Бүгүнкү күнү биз керегибиз жок болуп калганда бизди көчөгө кууп чыгарып коюп, бүгүн келип талкалап салганына булардын жаны кейип, анан айла жок бүгүн бизди чакырып, биз эч кимди каралабайбыз. Биз болгонун чагылдырып беребиз. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, мына арыз жазып атат. Биз акимге бардык. Жаңы келген акимибиз менен биротоло таанышалы деп барсак, аким жок экен. Аким жумуш сапары менен курултайга Кулатов айыл өкмөтүнө кетти деп айтты. Андан сыртка, андан чыгып мэрияга келдик. Видеодо көрөсүздөр, мэр менен сүйлөшүп баштаганыбыздан кийин керектүү жердеги суроолорду бергенде мэр ордунан туруп биз менен сүйлөшпөй, биздин суроолорго жооп бербей чыгып кетип калды. Бизге билбейм, мындай мэрдин баары мындай мэр керекпи, керек эмеспи билбейм. Ишкерлерди кезинде булар пайдаланат дагы, убакыт учуру келгенде эшек ылайдан өткөндөн кийин кете бергиле деп койгону. Мен ушул нерселерге чыдабай, адилетсиздик болуп атканына чыдабай келдим. Бүгүнкү күндөн тартып, алар келишимди жокко чыгаргандан тартып, да ал жер мыйзамсыз. Мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Мыйзамсыз курулуштун баардыгы бузулуш керек. Аны мен деле колдоймун. Но бирок ушул нерсени ызы кылбай, бизди чакырбай, мына бизди үйгө барып чакырып келди. Талантты да, мени да үйгө барып чакырып келген, айла жок келдик. Макул биз чагылдыралы депчи. Азыр прокуратурага арыз жазып атат. Арыздын негизинде эми укуктук баа берилет прокуратура. Мына Оштогу мэр элдин үнүн угуп атат. Менин билишимче келечек базары жылыш керек. Жаңы курулуп аткан базарга. Мэрдин айтышы боюнча январь айында жылыш керек экен. Январдан кийин да элди угуп туруп, кышта, суукта кыйнабайлы макул. Эрте жазда март айына жылдыралы деп туруп, мэр келечек базарын калтырды да, ишкерлерге жол берди, ишкерлерди туура түшүндү. Аларды кысым калган жок. Биздин Нокаттын мэри дагы ушул ишкерлер менен ызычусу жок эле, чакырып эле 6 айдан кийин базарыбыз жылат экен. Нокат мол, жаңы түшүп аткан базарга жылат экен. Ошол базарга жүргүлө, ошол жерде иштегиле, ушул 6 ай тийбей турайын макул деп, же болбосо макул бүгүнкү күнү протокол түзүлүп калды, аким бизге тазалагыла деп буйрук берди. Буйруктун негизинде биз тазалашыбыз керек. Силер мына жерге соода сатык бүт товарларыңар жылдырып ушул жерде иш кылып тургула деп шарт түзүп берсе жакшы болмок да. Ушул нерсени кылбай, азыр эми мына видео чыгат, арыз жазылып атат. Эми буга чейин биз чагылдырган мусор маселеси боюнча чагылдырбадыкпы? Ошол видеодо ал жак мыйзамсыз, мэр өзү айтып атат. Ал жак мыйзамсыз деп, ал жөнүндө уголовный дело ачылыптыр, юрист иштен кетиптир. Азыр тергөө жүрүп аткан учур экен. Ага прокуратура өзү укуктук баа берет. Эми бүгүн азыр видеодо көрө аласыздар. Ошол жак ошол бойдон, бирок бүгүнкү күнү мыйзамсыз болсо дагы иштеп атат. Ал жакты бузушкан эмес дагы, бул жактан бузуп атат. Бул жактан базардын батыш тарабынан бузулуп аткан жер более-менее красивыйраак, тазалыкты сактап турган жер да. Чыгыш тараптан базардын кире беришин көрсөңүздөр, акыбалына мышык ыйлайт. Жанагы мусор дагы дал ошол жерде. Ал жерде тазалык дагы жок. Ал жер мында көркөмдөлгөн дагы эмес. Бул ишкерлер ал жер тазалыкты да карап атат. Ал жерге жакшынакыл арка куруп, кооздоп кармап турган жерди бүгүнкү күнү бузуп атат да. Бир жагын жасаштын ордуна жасап койгон жакты бузуп атат. Бул дагы өкүнүчтүү. Эми урматтуу мекендештер, бизди сындаганда дагы мындай адилеттүүлүк менен сындаганыңыздарды суранабыз да. Биз болгону чагылдырып койдук. Мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, баардыгыбыз мыйзамга баш ийгенибиз жакшы. Урматтуу мекендештер, мына успет этпейбиз деп атпады беле? Тазалап успет этпейбиз, техникам жок, балдарым же, ал 100% жалган. Мына ошол биз чыгаргандан бери таптаза болуп тазаланып турат.
2 gündөн beri mына kamera коебуз деген камераны койгон. Камера иштеп уже мыйзамсыз сырттан алып келип туруп мусор төккөндөрдү дагы уже кармап штраф жазып атышат. Мына бир жактын ол эле тазаланып атат. Таза эле туруп калды мына. Андан 10 күн өттү. 10 күндөн кийин мына таза эле туруп калды. Эми мына ол чыгыш тараптагы базардын чыгыш тараптагы кире бериш жери да. Чыгыш тараптагы. Нар жакта снос болуп атат го. Ал батыш тараптагы. А бул чыгыш тараптагы. Нар жактан акыбалын көрсөтсөң сен, ал сырактан барып туруп карса, эменин арканын акыбалын көрсөтсөң, арканы салыштырсаң, снос болуп аткан базардын арткы чети менен көрдүңбү мына салыштырсаң? Чыгыш тараптагы базардын башчысы кире бериш жери. Мына арканы салыштырсаң, акыбалың кара. Эми наркы тарабынан салыштыр. Наркы снос болуп аткан базардын башы менен салыштырсаң, өкөнүн эмесин. Мына ал жерде көрдүңбү? Мына акыбал шарттыгыра мына. Базардын, бул деле базардын башы. Чыгыш тарабындагы, күн чыгыш тараптагы базардын башына. Батыш тараптагы караганда бул жердин акыбалына мышык ыйлайт да, мына. Ар жакта байкуштар шартты дагы түзгөн, тазалыкты дагы кармайт. Мындай эмес ал жак. Сураган акчасын берип келиптир, мыйзамсыз акчаларды алыптыр. Тротуардан тартып, нелерди гана жасаптыр баптыр да, бүгүнкү күнү келиптир анан өздөрү келишимди жокко чыгарыптыр, снос кылганы дагы. Аларга месте таап бербей эле, давай кет дегени дагы адилетсиз да. Мына, например, мынанын бардыгы мыйзамсыз. Мына торговлянын бардыгы мыйзамсыз. Мына ал жактагы полный мыйзамсыз. Буларды келип туруп эле сразу Оштун мэри, например, Келечек базарын жылат деген, январда жылат деген, ишкерлер менен жолукту дагы мыйзам Келечек базарын март айына, мына содагерлер менен сүйлөштү дагы март айына жыла турган кылып туруп шарт түзүп берди. Бул мэр келип туруп эле тарсатып снос кылып туруп эле булардын үнүн да уккан жок, качып кетип калды. Ишкерлер барды, сүйлөшүп суроого жооп бербей койду. Аким местасында жок. Бул жак мыйзамсыз экенин өзү айткан. Уличный торговля мыйзамсыз. Бул жактан бир тиын акча албайбыз, тазалыктагы акча албайт деген, тазалыкка да акча төлөнгөнүн далилдеп бердик. Местадан 3 миңден алганына далилдеп бердик. Мына ушунун бардыгы иштеп атат. Двойной стандартпы? Адилеттүүлүк болсо бул жакты тегиздеп тазалап барып туруп анан ал жакты тазаласа болот беле? Биз болгон чагылдырып берип атабыз да. Мына адам эл өзүңөр баа бергиле. Кана адилеттүүлүк. Иштей турган мэр жакшына келип туруп булардын үнүн угуп, буларга шарт түзүп берсин, аларга шарт түзүп берсин. Анан келишимди жокко чыгарсын. Булардан түшкөн акча мыйзамсыз. Булар бирөнчө өтөөнө кетип аткан. 10 миң деле мэриянын бюджетине түшүп аткан. Күн батыштагы базардын башынан бирөөсүнөн эле бир жылда 100 канча миңден акча бюджетке, мэриянын бюджетине түшүп аткан. Мэр бунун баардыгын билип турган. Просто бюджетте акча жок, бюджетке акча түшүп атат, аздыр көптүр көз жумган. Бүгүн билбейм деп атат да. Бүгүн билбей мыйзамсыз деп туруп эле келишимди жокко чыгарып, снос кылдырып коюп атат. Буга чейин мыйзамдуу эле иштеп турган. Мыйзамдуу бюджетке акча түшүп турган. Андан сырткары дагы мыйзамсыз булардан ошол жерде тынч иштеш үчүн мал тротуарды бүтүрөсүң, сип канал тартасы, кыргыз үй салыш керек. 115 миңден бир акча бересиң деп туруп акча алыптыр. Бардыкты жасап бүтүп алыптыр, анан алар апа кайдагы ишкерлер кайта ишкерлерге шант түзүп беребиз деди. Кызыл китеби барга тийбейбиз деди. Бирөөсүнүн кызыл китеби бар экен, бирөөсүнүн жашыл китеби бар экен. Бирок келишимде бир тараптуу мэрия өзү договорду жокко чыгарып кое берет экен. Договорду жокко чыгарып туруп ошол мезгилден тартып уже мыйзамсыз экен. Эми биз болгон чагылдырып бердик. Прокуратурага барып арыз жазышып атышат. Прокуратура буйруса мыйзам талаасында өзү укуктуу баа берет. Ушундай урматтуу мекендер. Нокат коррупцияга малынып эле калыптыр да. Азыр мэриянын дагы бир жерден мыйзамсыз көчөдөн сода болуп атат. Ал жерден да аз барып сурайлы да жүргүн. Ошол жерде канчадан местек акча берет. Ким чогултат? Ал жер дагы мыйзамсыз. Ал жерден дагы бирөө акча алып атат. Эмеден баштап. Телман стоянкасынан баштап мына көчө. Мына кадимкидей Аксатар ажы жактан чыгып кете турган көчө. Азыр мына ушул жердеги сода сатыктын бардыгы мыйзамсыз деп атпайбы мэр? Мыйзамсыз деп атат. Бирок ушулар дагы акча төлөйт. Бул жерде бекер турган эч ким жок. Аренда төлөйсүзбү? Аренда төлөйсүзбү? Төлөбөйсүзбү? Олордун ачыгын айтып көрүңүз деди. Эжеке жакшысызбы? Аренда төлөйсүзбү? Ооба. Канча бересиз?
Söyle 3000'den beri. Ayına 3000'den beresi. Tazalık kaçı? Musurga dağı. Musurga tökösтерин. Bırakın da beri. Tazalık kaçan çevresi ayına? Pazarlığa affedip 100 sondan affedip. Cumasına mı? Ayına mı? Aynen. Musulga beri. Musurga öyle. Ecike yaxşı mı? Açık günde bir cumada vay tatmadım. Oldu. Söyle. Aytıyorsunuz Ecike. En sonundan beri biz anakin beri plus 3000 dedim ben günde 100'den berem. Oşanda 3000 ken, ayına 3000 boladı gende ya. Tazalık kaçan çevresi? 50 sonundan anakin. Gününe 50 somdan. Oşanda kança? 1,5 ming bolup Yok bir kala. haftada var. Ha, bir haftada 1,50 som beresi. Bir keletdagi mınavu kilenka toşkanlarga 100 somdan da ketdi. Alıp ketdi şu. Neyi alıp ketdi bilmeydi. Asman kalıp otadı. Mına me айтпады, мына шул көчөнү айтты. Мыйзамсыз деп, акча албайбыз деп. Бирок мына шул акча, мына 3000ден айына 3000ден ар бир точкадан акча чогулуп атат. Шунча адамдан Nega aldın hazır desek, mına kilenka toşkanlar boşta müzik teşekkür etti. коркутат. Коркутуп акча алат. Мына урматтуу мекендештер. Мэрдин сүйлөгөнү башка, реальность башка болуп атат да. Бул көчөнү ачабыз деп атат. Бая мен айтып атпаймынбы? Каналдын үстүндөгү колунда жоктордукун талкалап бүткөн, бирок ар жакта 3 этажды стеклянный на көпүрүнүн үстүнө туруп ага тийген эмес деп. Ушул жерде кыскасы. Кыскасы нар жагы талкаланып бүткөн, нар жакта кел. Сүйлөйсүзбү? Макул. Анча-мынчасы коркот, сүйлөбөйт. Айтор мына мыйзамсыз эми элестетилип бюджетте акча жок дейт, техникам жок дейт. Тазалыктын кызматкерлери айлыгын көтөр дейт. Ушул мыйзамсыз алынып аткан акчаларды мыйзамдаштырып, все равно иштеп атпай канча жылдан бери. Ушул бюджетке түшүп, техника алып, тазалыктагы иштегендердин айлык маянасын көтөрсө болобу? Бул жерде дагы саналуу эле бир адамдар бар, ортодо посредниктер бар. Канчалаган базардын ичине миллиондогон акча, значит, кимдир бирөөнүн кызы чөнтөгүнө түшүп атат да. Бул жерде адамдар бар. Misal üçün bulan bu жерге biz çıkmay koysak günde 100 somdan bulat buga 100 somdan. Oşu yağını Ушундай. Урматтуу мекендештер, двойной стандарттар кыскасыча. Негизи тазалай турган мына мэриянын жумушу толук турат. Жасабайт. Иштебейт, иштеген адам жок. Жасаса болобу ушуларды тазалап жакшына кылып. Эми мейли азыр биз эми көз жумдук эле. 6 айдан кийин базар жылат дегенден 6 айдан кийин базар жылып кетсе анан бул жер тазаланып бул жерге көп кабаттуу үйлөр мамлекеттик жардам менен ипотекалык жол менен көп кабаттуу үйлөр түшөт, канализация түшөт дегенин биз сүйүнгөнбүз. Ошол бойдон жөн койдук эле анан бүгүн үйгө барып суранып талкалап атат. Кел дегенден айла жок, келдик биз болгон чагылдырып берип атабыз. Биз эми бирөөнү кара дебейбиз, бирөөнү ак дебейбиз. Болгонун болгондой эле айтып беребиз. Азыр прокуратурага арыз жазылды. Билбейм, мындай мэрдин бизге кереги барбы жокпу. Алдына барсаң качып кетти. Мэр Аскаралы Рысбекович бүгүнкү күн менен экинчи жолу качышы. Жанакы күнү мына жакта мыйзамсыз ал жак бизге карабайт деп туруп качып кетип калды го. Көрсөң арагында алардын ортолугунда договор бар экен. Ошончо качкан экен. Анда бири качты. Бүгүн кабинетине бардык. Дагы качып кетип калды, видеодон көрөсүздөр. Акимге бардык, жок. Айла жок, келдик. Келбейт элем өзү. 6 ай чыдап турсак тазаланат экен дедик эле, бирок кайра бүгүн дагы келишке туура келди. Ben oylayımda keçede kar jabınalar üzülüp ketkende şunu baylar berişip berkenge jarabady go özü baldarda gel baylar deyipti. Anan kelip bugün justan ne kalıpsa sarısı buna kat. Базарком тараптан келеби, мэрия тараптан келеби? Акчаны кимиси келип алып кетет? Tanımayım da. Tanımayız da. Tanımayım, bir kadın kelip alar. Alar, ben tanımayım. Сүйлөй тургандар барбы? Şansın hazır bizde Жана нан саткандар өткөндө чалдыңар эле го, биз белгиледик. Акимди эч ким тааныбайт. Мен да мына Кыргызстан жаранымын, Ноокат районунун тургуну. Аким эл менен чыгып таанышкан жок. Мээрди тааныбайбыз. Мындан кара Ноокатка кирсеңиз бардак. Улай болот, бар. Мун жаш балдар өтөт, башка болот. Урматтуу Канчыбек Кыдыршаевич, ушул көзөмөл алып койсо Ноокат району. Вообще бизде бардак. Коррупция жатып калган мындай. Borsa mı nerede bundan kılaylı dedim. Ben üstüne davaylı desek bol bekleyin. Üstüne o da. Нан сатабыз деп чалбадыңар беле, келип чагылдырып берди. Бүгүн келдик, анан келсе сүйлөп өзүңөр. Кетип калсаңыз чаласыңар келгиледи. Кандай? Намазар ушул жер го, ушул жака жылдырдык деп чалып чыккан. Ал базардын ичи мыйзамдуу эле. Базардын ичи базар. Мынол көчөдө. Бизге мынол жер чам, мэр мынол жер мыйзамсыз деп атпайбы, бирок акча алып атып турго.
Ama kadimmide alışıp tozalama. Ben Kırgızstan jaranımı тазалыктын акыбалын ырагыла. Көчөкөн бул жер өзү бул жерге 500 мөн айына төлөйбүз. айына төлөйсүз. Айына 500 мөн төлөйбүз. Мына тазалык бизге карабайт, мыйзамсыз биз бул жер тазалабайбыз дегени менен мына тазалык алып атат. Өзү тазалыктын директорун да иштен алыш керек. Коррупцияга батып калыптыр. Кафелер 10 миңден берет экен тазалыкка. Кандай банкка бар төлөйсүңбү? Мамлекетке түшөдүм. Жок, наличка алып кетет деп атат. Kafelerden 10 mindən alат eкен. Тазалыктын начальнигин иштен алыш керек экен. Ayına qancha berasiz deysiz? Siz ayına 500 dön deysiz. Buna uqtunuz ana period 3000 berdi Period 3000 berdi. Ben günde 100'den veririm. Buna period 3000 berdi bardığı. Vardı kaç ketip kaldı o. Korkup buna sürüyor kalmış, ketip kaldı. Yok. Yerge төлөбөйт. Силер кимге төлөйсүңөр? Ошону айтсаңар силер. Ana şunu böyle kılsana. Kimge? Kimge төлөйт? Kimge төлөйсүңөр? Çok. Oğlum төлөгөн өзүнчө bir маселе. Бул мэрге караштуу көчөбү? Мэр караш керекпи бул жер? Көзөмөл кылыш керекпи? Мэр билбейт дейсиз, билет да буну. Мэр айтып атпайбы бул жер мыйзамсыз, бизге карайт, тазалыкты биз карайбыз. Biz akça albayız, gelişimimiz yok da ta. В реальности 500'den beri odat ken o тазалыкка. Bunu айтышты го. 3000'den ayına aladı ken. Gündür biri ala atpayı. Ber mıйзамсыз dese, budjetке түшпөсө. Sizge okşagan biri gelip odat da ortomçu var da. Siz alasız bulardan 3000'den. Balkim sizin çötöktöşlörüңүз var. Böyle otasыңар da. Kançalagan akça budjetке түшpөй atpayı. Бюджетке түссө техника алынмак, тазалыктын иштеген, тазалыкта иштеген балдардын айлыгы көтөрүлмөк. Туурабы? Ош нокат парковка? Адам алмак. Таксисттер истерби? Таксисттер чогулуңуздар, биз келели, чагылдырып берели. Akimge varalı, merge varalı, biz seçiyoruz da. Ben ayet otkan janakı selkananın üstü tazalanmadı. Buna şu selkananın üstü nol yerler tazalangan mı? Nol yerler büyük tazalangan. Buna koşağa mınday ötük tükken, batinket tükken. Ana mınандай bayakı ne? Bıçak kurçutup tirçilik kılganlardın butkalары olgan. Bulardыкын баардык сыносундагы Şundan ıldıyım cürt şança oldu ошол 3 этаж зданияны да көрсөтөлү. Ошол 3 этаж зданияны ушул кезге чейин сынос кыла элек да. Анан кимдир бирөөгө мыйзам иштейт, кимдир бирөөгө мыйзам иштебейт. Мындай бир суроолор пайда болуп атат да эмнеге дегенчи. Кача мыйзам бардыгы бирдей да. Бир өлкөдө жашап атабыз. Мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин бардыгы мыйзамга баш ийиш керек болчу да. Ана кара, мына жерде мынантип бычак. Көрдүңбү? Мындай бычак курчутуп эле тирчилик кылгандар болгон бул жакта да. Бардыгыныкын буздурду. Ана жақта 3 этаждуу торговый центр бузулбай турат ушул кезге чейин. 1-2 жыл болду, уже 2 жыл болуп атат бузулбай турат. Бирөтөлө болуп ошол жакка чагылдырып койду. Мына көрдүңбү? Селкана шундайынан келе, мына жол болгон да. Мына биз азыр жана нары жак башында болгонбуз. Азыр бул жак башына келдик, көрдүң? Мына ушул жол кадимгидей, Телман стоянкадан тартып, Абдисаттар ажынын башынан жанакы мыйзамсыз торговый мына шунун үстүнө түшүп калган жерден чыга алган. Мына. Мындай бир жактан жол болгон да. Мына жол бар экенин билет, өзү айтып атат. Жолду ачышыбыз керек, мыйзамсыз торговля бар деп атат, туурабы? Ал жерден акча албайбыз деп атат, тазалыктагы тазалабайт деп атат. Мына азыр видеодо көрдүңөр. 3000ден ал жерде акча беребиз деп атат. 3000ден акча беребиз деп атат. Тазалыкка 500дөн беребиз деп атат. Тазалыктын директори кафеден наличка алып кетет экен. 10 миңден акча алат экен. 10 миңден. Полноценный жол, көрдүңөрбү? Мындайынан келесинде мен айтып аткан 3 этаждуу стеклянный здание мына. Селкана мындай келет дагы. Мына жерден жүзлөр. Көпүрөнү өтүп, селкана. Бак ошол торговый үстүнөн өтөт. Ассаламу алейкум, сакалдар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Калан такылапсыңбы? Ооба. Мына. Көрдүңбү мына селкананы? Селкана мындайынан келет дагы. Мына 3 этаждуу мыйзамсыз курулган курулуштун алдынан өтөт. Неге бул зданияның ээсине мыйзам иштебейт? Неге адилеттүүлүк жок? Мына ал жактагы жана башында айткан бүт
жөнөкөй бизге окшогон жарандарга мыйзам иштейт дагы. А буларга эмнеге мыйзам иштебейт деген суроо да. Карасаңар мына кел. Мына Абсатар ажы бизде СЭСтин начальниги иштен кеткен экен, азыр жаңы начальник келди дейт. Алдагы Нокатта 2 күн иштейт экен, Араванда 2 күн иштейт экен. Билбейм, СЭСке начальник дефицитпи? Абсатар ажынын биз буга чейин чалдырганбыз. Нурлан деген СЭСтин начальник иштен кеткен. Аны алып келип өзүнө жетелеп алып келип көрсөткөнбүз. Тазалык сливтер мына сайга түшөт экенин көрсөтүп бергенбиз. Слив жок. Да, алдагы Абсатар ажыдагы стеклянный мынанын бардыгы селкананын жанына курулган. Буларга мыйзам иштебейт. Эмнеге двойной стандарт? Ким сүйлөңүздөр келет да. Ким? Мындай урматтуу мекендештер, урматтуу жаңы келген аким. Мына мэрди алдыңызга салып алып калганын баш кылып бошотуш керек. Мыйзамсыз курулуштардын бардыгы мен замын. Таксисттерге парковка, жанакы торговый универсамдын алдын контейнерлерди алып, илгери Союздун малында ошол универсам болгон, до сих пор турат, алды парковка болгон. Аны дагы базаркомду ким уруксат берген, контейнерлерди коюп, азыр таксисттерге место жок. Таксисттер эч жерге орду жок, такси парковка жок, көрүнгөн жерде чуркап жүрүшөт. Автобекетибиздин туалетин эми ушунча болуп чагылдырып коелу, күлү. Акыбалына мышык илет азыркы мэрдин бизди Нокат элин мазактаганыбы бир кече Facebook'tan көрүп калдым. Күлкүн келе турган бир 8000 каражат кетти. Жыгачтан 2 туалет коюп ичине кирсең батпайт деп атат видеодо. Аны да биротоло чагылдыралы. Автобекетибиз иштебей атат. Автобекетти иштетиш керек. Мыйзамсыз акчаларды анда мыйзамдаштырып туруп ошол автобекетке жумшабайбы? Кайга кетип атат азыркы 3000ден? Нар жагы эле дейин десең, бул жак көчөдөгү пол 3000ден төлөткөн. Миллиондогон акча азыр мыйзамсыз бирөөнчө өтөгөнө кетип атат. Ошону Нокат элине пайдалуу нерсеге иштесе боло беле? Жүрчү ошол бекетке бар, ошол туалетти да көрсөтүп коелу биротоло. Көрдүңбү? Gördün mü? Ben hazır emici Silifli Dağı bürotolu gösterip ama üstüge çıkıp durup Silifli Dağı gösterip. Silifli yok. Bitmedi. Akça Karaca bölümünden emez. Yok. Blok ceri tekizse başlıkta yok da. Yok. Misali. Tek izemez de taşlar, ayavay çok taşlar var. Hazır bu jönünde biz çağıldırganmız bu geç. Al stayenşiklerdi, janakı usiklerdi, marşrutlar ışılacak birse ben oynuyorum bu prakka çeçilek. Çeçilek. Bu işte yakında buna göz ömürlü hazır tuvalet kurup durarız. Bak tuvaletin bir ölçü ayağım öyle. İçine tuvalet kurup koyup durur. Bırak bu jakka gömün, bu çağıldırganmız уже. Bu же толук кандуу баягы асфальт салып бүтсөчү. Такси маршруту mana şu жакка тыкса, пропка жойлар. Бирок сиз видеоларыңыздан кийин элдин ичинде анча сөз болду да. Туура эмес деген сөздөр болду. Эң туурусу ошо баягы базардагы мусорлор барбы? Ошо жонунда элдер бардыгы туура сөз болду. Эми биз шагылдырып эле берип коебуз. Биздин колубуздан келген ошол. Калганы анан мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, бийликти өзү эме баа берет. Буга чейин чагылдырганмын. Буга чейин биз чагылдырганбыз. Мына ол, көрдүңөр мына. Каналдын үстүндө турат. Көрдүңөрбү мына? Каналдын ичинде акыбалың карабы. О, силифтин түшүп атканын көрдүңбү? О, үйдөн силиф түшүп атат. Көрдүңбү? Ушул мына кара кокту арал айын аралап, Араваңга кетет. О, үйдүн силивин көрдүңбү? Түшөт, силифти жакындатып туруп көрсөт. Мына ал жакта үйлөр, мына ал кафенин силифи бардыгы мына ал эменин алдынан дарыяга кошулат. Алдыгы плиталар жалп цементтелип турбайбы? Мен буга чейин чыгарганмын. Ошол жерден силифтер кошулуп кетет. Жүрөм, мен дарактагы эмени тарталы. Туалетти мэрдин 8000 жасаган туалеттин тарталы. Мына кара, салынган каналдарды кара. Толук бүткөн эмес, көрдүңбү? Толук өз боемочулук менен эптеп мына толуп жатат. Мына шаардын акыбалы. Ар бир кафе өзүнүн клиенттерине автоунааны койгонго, парковка автоунаа койгонго место болуш керек, автостоянка болуш керек. Мына Абсатар ажы иштеп атат, стоянкасы жок мына. Мыналар азыр камактанып отурат Абсатар ажынын ичинде. Келген клиенттер ушул жерге коет. Азыр эми орто тосулду цемент мененчи. Мына эки ката, мына катар машина коюлуп атсачы, тизим болбойт. Карасаң,
Мынаның бардыгы азыр аштарда тамактанып отурат. Эме жок, стоянка жок, айла жок, коюшат да, анан тыгын пайда болот.